Avaltan erdim belgisi. El korkab ölgön Ermanas, atpay turp Kırgız eldik. Салам аралдын көрөрмандары, биз бүгүн Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрга келдик. Бул жерде театр өзүнүн 96-сезонун аяктоо алдында турат. Аны Жали Сыдыковдун Манастын уулу Семетей драмасынын негизинде сахналаштырылган Төлгө спектакли менен аяктоо алдында турушат. Алдыда биз сиздерге бул жыл ичинде театрга элдер канчалык келди, кайсыл спектакльди сүйүп көрдү жана башка кызыктар тууралуу алдыда кененирээк айтып беребиз. Бизден алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Төлгө спектаклинин башкы каармандарынын бири Каникейдин образын ойногон кыргыз эл артисти Калича Сейделиеванын айтымында 96-сезон эң жемиштүү болду. Ошондой эле артист үчүн эң бактылуу нерсе элдин колдоосу, сүрөөнү, ордунан туруп кол чапканы. Актер үчүн сахнада ойноп атканда зал толтура туруп анан кийин туруп кол чаап турганы бул артист үчүн чоң бакыт. Мына ушундай бактылуу күндөр ушул 96-сезондо болду десек болот. Себеби деген айта кетсек болот, жанагы Ашуу деген спектакль, Бернарда Альба көп спектакльдер коюлуп, залыбыз ушул күнгө чейин толтура болуп атат. Төлгө спектакли негизи бул биздин Кыргыз драма театрынын тумары болуп калды. Башында эле коюлган Бобек Ибраевдин спектакли боюнча деле бул спектакль бул театрдын тумары болчу. Сезон ачылганда ойнолчу, бүтүп атканда да ойнолчу. Азыр дагы бул спектакль андан кем калышкан жок. Ушул спектакль менин багыма Каникейдин образы мага туура келип калды, берип калышты. Колумдан келишинче өзүмдүн дараметиме жараша ойногонго аракет кылдым. Мына Кудайга шүгүр, бул спектакль канча жолу болуп атса дагы ошончо жолу зал толтура болуп атат. Ал эми Семетейдин образын жараткан Өмүрбек Израилевдин айтымында Семетейдин образын жаратуу түшүктүү, жоопкерчиликтүү жана кубандырган ролдордун бири болгон. Артист образ жаратып атканда ар бир образ өзүнө баягы баладай болуп калат эмеспи? Ар бир образыбыз биз үчүн баягы чоң эмгек, чоң түйшүк, бирок ошонун ичинде сен өзүң жакшы көргөн образ болот, сен сүйгөн образ болот. Албетте буга чейинки биздин залкар актерлорубуз Токтобаев, Соронбаев, Мурадилаев агайлар жаратып кеткен. Бүгүнкү биз мынакей 96-сезонубузду жаба турган ушул Семетейдин образы түйшүктүү дагы, жоопкерчиликтүү дагы, сүйүктүү дагы образдарымдын бири. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык театрдын жетекчиси Асылбек Өзбеков 96-сезондун ийгилиги жана жаңы сезондо театр сүйүүчүлөрдүн кандай жаңылыктар күтөөрүнө токтолду. Мына жарым жылдын ичинде биз 4 чыгарманы өзүбүздүн репертуарга киргиздик. Репертуардык багыттагы театрыбыз, флагман театрыбыз, биздин 40ка жакын репертуарыбызда спектакль бар. Ар түрдүү багыттагы. Мына ошонун баарын элге тартуулап келебиз. Элдин келиши, мына былтыртан бери оңдоп сөйдөн кийин мына өзүңөр көрүп атасыңар, жаркыраган ушул театрыбызга элдин агымы келиш аябай көбөйгөн. Ошолорго ылайыктуу бардык чыгармалардын баары мына биздин театрда бар. Улуттук наркыбызды, населебизди баарын сактоо боюнча президенттин жарлыгы мына ушул биздин театр аркылуу ишке ашат. Себеби эл уш жерге келет, баарын көрөт, жан дүйнөсүн байытат, ак менен караны ажыратып, жаман жакшыны өзгөчө байкап, баяоо салып көрүп, анан ошондон бир өзгөчө бир ойлорго, сезимге келет. Анан буюрса күзүндө чоң иш чараларыбыз бар. Сентябрдын аяк ченинде буюрса Артордо эл аралык чоң фестивалды өткөрөбүз. Октябрдын аягында 5 жылда бир жолу өтүп аткан Чыңгыз Айтматовдо жана театр деген чоң фестиваль бар. Эл аралык фестиваль.
Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры өз ишин сентябрь айынан баштап улантат. Азамат Ибраимов, Жолборсбек Пайзылдаев, Марал телеканалы.